Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайра эле мына ушул Таатан торговый борборундагы эмеректерди тартууну улантуудабыз. Бул чыгарылышта буюрса сиздерге мына ушундай кухонный эмеректерди көргөзмөкчүбүз. Бизге жардам бере турган бул жакта Назик эжебиз ушул мебелдерди өзүңүздөр көрүп тургандай ушул нерселердин бааларын айтып, бизге жакшы кылып түшүндүрүп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Соодаңыздар болот, жакшы? Жакшы, рахмат. Баштай берели анда. Бул жагынан баштайт окшойбуз, Ооба, бул мебелдер российский мебель, российский кухонный стул. Булар производство Россия, материалы МДФ. Буларда раздвижный стол. Мындай ачып туруп. Узартса болот экен, чоңойтуп, Жинертип койсо болот. Мындай ачып туруп, ичине жабып. Жакшы, өтө сонун. Бул заводской. Бунун эмелери бар могул жерде. Заводской даналары болот. Булар размерлери 1.80ден 1.60га чейин узундукта. Чоңойот. Азыр мунун узундугу 1.80 болот. 1.80ге. Киши канча киши? 6 кишини кеңири батырса болот. Баасын айта кетели. Булардын баасы комплект 63 000 болот. Комплект. Буну отдельно да алса болот. Стулдарында өзүнчө сатып алсаңыз болот. Кааласаңыз бир стул, 2 стулга алсаңыз болот. Кааласаңыз столдун өзүн сатып алсаңыз болот. Стул өзү канча болот ошондо? Стулдун өзүн алсаңыз бир 35 000 тегерегинде аласыз да. 35 000 тегерегинде аласыз. Комплект алганда 60 000ден ашып калат. Жакшы, бул да аябай необычный. Бул стеклянный, бул дагы российский. Производство бул да российский. Булар стулдар, булар пластмасса. Бул жанагы аябай прочный материал. Көрсөңүздөр, бул баягы мына ичи могул жер туюк куюлганда, ичимде пустушка эмес, туюк куюлган. Бул Казакстандыкы. Стульчиктери дагы, столу дагы Казакстан, Жок, бул стол Россия, стульчик Казакстан. Бул жерде баягы комплект деген нерсе жок да. В основном бар гой башкаларда. Бул комплект, ушул комплект ошончо алып кетишиңиз керек дейт го, бизде андай эмес. Кааласаңыз стулун отдельно сатып алсаңыз болот, кааласаңыз столун отдельно алсаңыз болот. Демек буларды сиздер өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен ушинтип коюп койгонсуздар. Кааласа бул столду алып туруп, стульчиктердин башкасын тандаса болот. Каалаган стульчикти тандап алсаңыз болот. Болду, түшүндүм. Кааласаңыз российский стульчиктерди тандап алсаңыз болот, кааласаңыз мыналар Казакстандыкын тандап алсаңыз болот. Бизде мына ушулар бар. Эжеке бааларын айта кетели. Бааларын бул комплект, за комплект ушул эме турушу 80 800 болот. Ал эми стулдун өзүн алам десеңиз, ар бирин штуктап алам десеңиз 5200дөн аласыз. Жок, бул жерге баасы 3500дөн аласыз. Бул жакта эме болуп калыптыр. Анан могул столун өзүн алам десеңиз 60 000ге аласыз. Арзандатуу бар да, Болот, бар. Түшүнүктүү. Анан бул жөнүндө айтып берели. Бул да жакшы эме. Анан бизде мындай дагы бар да. Нолор местный мебелдер да бар. Местный столешницалар. Но үстү местный производство болот. Бизде российский бар, местный бар, кааласаңыздар Казакстандыкы болот. Бул демек Кыргызстанда өндүрүлгөн экен, өзүбүздөгү. Стульчиктер дагы жок, стульчиктер бул Казакстандыкы. 2800 сом деп коюпсуздар, Ар бири, Болушу канча болот ушундан мен мисалы алам десем? 2800 буну 2,5 миңге ровно аласыз. 2,5 миңден мисалы алсам болот экен, Болусу? Буну бизде мындай болот. Кээбирки кардарлар келип, менде каркасы бар эле, мен үстүн эле алам дейт да. Мына үстүн столешницасычы. Бунун өзүн алсаңыз да болот. Бул пока катырыл элек. Буну мындай тактайын өзүн эле алсам болобу, үстүн? Үстүн алып кетсеңиз да болот. Анткени кээбиркилерде ошондой да каркасы болот, үстү жок болот да үйүндө. Же сынып калган, же бирдемке болот, барып өзү катырып алат. Үстүн алам десеңиз 3,5 миңге эле аласыз, монун үстүн. Каркасы менен алам десеңиз, жата бир 6,5 миңдин тегерегинде аласыз да. Мына темирин өзүн алсаңыз да болот каркасын. 3 миң экен да, 3400, 3 миңге аласыз да. Бул катыртып койсо болот экен негизи, Бул катылбаптыр, Жок, бул катырылган жок. Бизде көбү катырылбайт. Себеби мындай случайлар да болот. Кээбирки кардарлар келет дагы, каркасынын түсүн жактырышат, мына түс жактымага, бирок үстү чота жакпай атат деп туруп, үстүнө нону койдуруп алышы мүмкүн, же наркына бежевыйды койдуруп алышы мүмкүн, же мына акты койдуруп алышы мүмкүн. Короче, ар кандай любой каприздеги кардардын ошондой случайлерде алмаштырып алганга оңой. Ошон үчүн биз катырбайбыз да.
Түшүнүктүү. Любой кардарды ыраазы кылып жөнөтөт экенсиздер да. Анан бизде көбүнчө кээ бирки кардарлар башка жакта көбүнчө готовый болот да. Стол готовый болот. Ошол боюнча сатылат да. Анан кээ биркилер ошондой алып жүргөнгө көнүп калгандар бизге келип түшүнбөй калат да. Эмнеге бунун баасы мындай, эмнеге бунун баасы мындай депчи. Бунун баасы ошол үчүн ошондой да. Бунун баасын айта кетели ошондо. Булардын баасы мына столешницаны 9,5 миңге аласыз өзүн. Бул российский. Могу местный эмес. Муну айттым местный деп, ал местный, но бирок российский. 9,5 миң сом экен. Бул канча сом? Бул 4,5 миң, 4,300 стоит. Бул российский. Бул да российский экен, жакшы. Анан бул жөнүн айтып берели. Булар да российский. Булар 4900дөн. Булар аябай прочный. Жакшы сонун экен, сразу эле. Анан новый үстү бул местный. Бул местный. Муну местный кылып алсаңыз да болот. Канча бунун баасы? Үстү канча, асты менен болсо канча? Бул азыр но жерде ушул турушу за комплект 38,800 аласыз. Бул стульчиктер менен кошо 38,000. Мына көрүнгөнү ошол 38,800. Аны отдельно бөлүп алсаңыз болот. Стульчиктерин ар бирин 4900дөн аласыз. Столдун өзүн алам десеңиз 9,5 миңге аласыз. Жакшы. Бул дагы өтө сонун мягкий экен, Ооба, бул да Казакстандыкы, булар жаңы келди. Кече жакында эле келди. Новинка экен да бул. Новинкалар. Бул 5,5 миңге аласыз стулдун ар бирин. Мына столду бир 15 миңге аласыз. Бул да Казакстандан келдиби, столда? Жок. Бул мына үстү столешницасы российский. Түшүнүктүү. Мына каркасы Казакстандыкы. Бул ошондой эле да, бардыгы ошондой аралаш да. Кыргызстан, Казакстан, Россия кылып терип, каалагандай кыскасы терип алат экенсиң. Өзүңүздүн вкусуңузга карап туруп эле стулда тандап коюп алсаңыз болот. Столешницанын каркасты иши кылып, светтерин дагы бири-бирине баягы айкалыштырып коюп алсаңыз болот да. Жакшы. Ошол. Бунун да баасын айта кетелиби? Бул дагы ошол российский столешница 9900. Үстү өзү эле. Анан мына стулдарын ошол 4500 экен, 4900. 4900. Стулдар. Канча кылып бересиздер бул стульчиктерди? Буну ар бирин 4,5 миң кылып беребиз. 4,5 миңден, Бул башкача го, бул да алтындай болуп бир жылтырап. Булар Бишкектин товарлары, местный, биздики, өзүбүздүн производство Бишкектики. Булар да новинка. Келгенине бир жума эле болду. 2300 дейт, стульчиктери. Стульчиктери ар бири. Стол өзү? Столу өзү бунун баасын пока чыгара элекпиз. Түшүнүктүү. Жаңы келгени үчүн баасын тактай элек. Кызыгып ушул жагып калган болсо, номериңиздерди чыгарып коебуз, чалып байланышасыздар, сатуучу Назике эже дедиңизби атыңызды? Назике. Булчу? Булар мына стулдар местный производство. Мына стол Казакстандык. Биз ошентип мындан карасаңыз дизайнында окшош көрдүңүзбү? Ооба, бири-бирине мындай жарашыктуу. Бирок производство эки башка. Бирок эмени окшоштуп эметип койгонбуз да. Эми сиздер мисалы бул канчадан бери алектенесиздер, билесиздер да кайсы жарашат турабы? Светтери дагы чоң ролду ойносо керек менимче. Бири-бирине жарашыгы, дизайн, квартиранын амделкасы турабы? Ошо ылайыктап терип бере берет экенсиздер да. Ыңгайлуу болсун деп ошондой кылып койгонбуз да. Бүт мүмкүнчүлүк бар да. Жакшы. Бул дагы необычный экен светтери. Ооба, бул Казакстандыкы. Казакстандын стулдары, буну 2,5 миңден аласыз ар бирин. Ушул комплектти алгыңыз келсе, мына көрдүңүзбү? Каркастын түсүн. Ооба. Стулга айкалыштырып келген да. Мына каркас Казакстан, столешница российский. За комплект ушул жерде турган комплектти алам десеңиз 30,100 аласыз. Болушу канча болот? За комплект. За комплект болушу 25 миң болот. 25 миң. 25 миң болот болушу. Анан стулдарын алам десеңиз, ар бир стулду 1800-1900дөн аласыз. Жакшы, өтө сонун, сапаттары жакшы экен, чындыгында. Но столешницасы российский. Аябай билинип турат да, байкасаңыз, эмеге караганда местный. Бул да российский дедиңиз, баасын айта кетели. Канча бул? Бул комплекттин баасын айтып сурап атасызбы? 39,800. Болор баасы канча болот? Булардын болор баасы ошо 37 миңге аласыз да. Жакшы. Бунун стульчиктери дагы жакшы экен, Каяктыкы, российский бул дагы? Бул стульчиктери, булар да российский, ооба. Булар ошо эко кожа болот.
российский булар дагы. Булар да азыр баасы боюнча мындай болуп атат да. Ар бир келген поступленияда товар кымбат келип атат. Баасы мындай, то есть биз азыр койгон баа бир туруктуу баа эмес да. Ар бир келген поступленияда кымбатташуу өзгөрөт, баа. Өзгөрүп турат да баалары. Азыркы сиз айткан баалар кийин может биздин көрүүчүбүз көрүп келген учурда балким арзан болуп калышы мүмкүн, ошону арзан болуп калышы ал вряд ли ал арзан болуп калышы көбүнчө болбойт, көбүнчө кымбат болуп калып атат. Азыркы жагдайга карап айтып атасыз да. Биз ар бир заказыбызда келген поступленияда кымбат келип атат да. Ошондой болот. Ушул баасы менен турбайт. Азыр могул жерде жазылып турбайбы баасычы? Азыр сиздер ушуну көргөнсөңүздөр кийин кардар келген маалда 1-2 айдан кийин бул баа өзгөрүп калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр телефондон тактап дагы бир сүйлөшөт экенсиздер да. Азыр биз бул болжолдуу баа деп коелу да, Ооба, болжолдуу баа. Азыркы учурда такпа, азыр келип алам десе, бүгүн эртең такпа да. Анан 1-2 айдан кийин ал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Ошол. Бул дагы российский. Үстү российский болот. Асты ошол местный каркас. Ошону ушундай мындай бири-бирине мындай кылып айкалыштырып алса болот да. Анан мынау стул бул Турцияныкы. Бул дагы жаңы эле келди. Келген азыр эле болду. Мындай кылып коелу. Турецкий. Стульчиктер ооба. Канча булар баасы? Бунун баасы 9000 ар бир штугу. Стульчиктер ар бир штугу 9000ден. Бул канча? Буну бир 15000 аласыз, 15000 аласыз. Комплект ошондо канча болуп калат? 50-60 миңден ашып кетет окшойт анда полностью, комплект анда. Бул ошол кымбат. Бизде эң жанагы көп өткөн товарлар самый ходовой, эң көп. Самый ходовой деп айтасыз. Ошол товарлар мыналар болот. Ушулар жакшы кетет бизде. Стульчиктер, аябай удобный да булар отургангачы. Анан аябай прочный. Баасы канча бунун? Баасы 3500 бунун. Бул каяктыкы? Казакстандыкы бул дагы. Казакстан. Ошол пластмасса. Жана айтып кеткендей, пластмасса туюк куюлган дедиңиз, ичи мындай пөк деп коебу. Пөк эмес, пустышка эмес, толтурулган. Толтурулган, туюк куюлган. Жакшы. Ошолор. Ушул жакшы кетет. Анан бизде барды эле жакшы кетет. Бул жерде бүт эле баягы самый ходовой товарлар турат. Барды эле жакшы кетет. Мол да жакшы кетет. Буну зере деп коет. Бунун тряпочныйлары да болот. Но азыр кожаный. Зере деп коебу ушул кожанын түрүн, Жок, стулдун аты. Зере. Бунун тряпочныйлары да бар да. Азыр бул жерде. Бул канча болуп кетет? 5200 деп коюпсуздар. Булар 5200дөн. Канча 5000 кыл берет окшойсуздар, Булардын болушу 5000 болуп калат Ушулар жакшы кетет. Анан мыналар да жакшы кетет. Көбүнчө кафеге, ошто көп эле кафеде ушул биздин ушул стулдар көп да. Сиздерден көп алышабы, кафелер дагы? Ооба. Баасы канча булар? 1950 деп коюпсуздар. Арзандатуу бар, жакшы эле буларга да. Бизде ошо көп алган учурда арзандатуулар болот да. Көп количествода алган учурда. Да, кайсыларыңызды көргөзсөк болот, биздин көрүүчүлөр көрүп, вау, мен ушундан алгысы келип кеткен стульчиктериңиз. Стульчик, столдор, ушу негизи кухонный эмелериңиз. Кухонный бир 4 адамдык десем, мыналар жакшы. Булар да российский. Мына стулдары дагы российский, столу дагы российский. Аябай прочный болот булар. Баасы дагы өтө кымбат эмес. Мына комплектке 28000 болот. Ушул комплектке. 4 стульчиги менен кошо, Ооба. Бул ошол производство российский. Болор баасы канча болот? 28000ди канча кылып бере аласыздар? 28000ди бир 25 болот. Түшүнүктүү. Жакшы арзандатуу болот экен, бул мебелдерде сразу 3000, 2000. Арзандатуу жакшы эле болот. Арзандатуу. Ошол булар дагы российский. 26000 экен, бул да комплект, стульчиктер менен. Бул катар баары российский. Бул жакта российский. Анан мен мына ушул комплектти көбүнчө эме кылат элем да, сунуш кылат элем. Аябай удобный да. Кааласа 4 адамдык кылып алса болот. Адам саны көбөйүп кетсе 6 адам кылып алса болот. Ушул аябай жакшы эме. Мындай өзгөртө турган стульчиктериңиздерден, столдордон ушул эле, Жок, бар. Сиздерде выбор көппү негизи? Выбор көп бизде. Каталогуңуздар бар, по каталогу тоже тандап алса болот, жасап бересиздер. Бар. Анан бизде Instagram аккаунтта бар. Ал жактан кирип дагы көрсө болот мебель түрлөрүн.
Инстаграмыңыздар чыгарып коебуз видео. ооба. Мунун түрлөрү бар. Кара түсү бар, шоколадный түстөрү бар. Анан региондордон башка алысыраак айылдардан заказ кылгандарга кандай кызмат көрсөтүп Бизде ошондой көбүнчө региондордон келет. Мына Оштогу бүт региондордон көбүнчө эле келип бизден алып кетишет. Мебелди дагы, башкасын дагы, башка мебелдерди дагы. Жеткирип берүү жагы барбы? Алыс региондорго эгерде товар биз айткан суммадан ашса, алган товары жеткирип берүү болот, каралат. Канча суммадан ашыш керек? 100 миңден ашса. 100 миңден ашса. А мисалы 30 миң сомдук стульчиктерин алган болсо, Бизде доставка жок. Бизде шаар ичинде да доставка жок. Региондордо да өзү доставка каралган эмес да. Анткени бизде көрүп атасыздар, майда товарлар да көп да. Мына окшогон майда бирден алып кетишет. Кааласа мына стулдун бирөөнү өзүнө алып кетет. Ошондой учурларда, если доставка бар деп ошол нерсени караган болсок, силерде доставка барго, мынаны жеткизип бергиле деген учурлар болот да. Бир штуктан болбогон эле кичинекей алсардан товар аябай көп болуп, объему чоң болуп, анан ошолдой учурларда доставка кылып беребиз. Сиздерде мисалы мен ушул 30 миң сомго алган болсом, портерге салып туруп, кызылкияга же ноокатка же өзгөнгө салып жибергенге мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Мүмкүнчүлүк болот. Эгерде клиент ошол товарды тосуп алып, портер менен өзү сүйлөшүп, тосуп ала турган болсо, салып жиберебиз. Салып жибересиздер, туурабы? Бизде бул жерде турат, доставка кылган портерлер болот да. Түшүнүктүү. Сөздүн арасында урматтуу көрүүчүлөр айтып кетейин, бул эжекелерибизде бир эле кухонный эмес, офисный мебелдер дагы эмне? Мебелдин бардык түрү бар. Стулдары бар, креслолору бар, директорский шкафтар, бар жогу бар, столдор бар, рабочий столдор. Мебелдин түрү бар экен. Азыр биз сиздерге ушул бир категорияны көргөздүк. Анан сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, ушундай биздин көрүүчүлөргө айтып бергениңиз үчүн. Телефон номерин чыгарып коебуз, өзүңүздөр чалып байланышасыздар, урматтуу көрүүчүлөр.